Соңку жылдары балага өзгөчө өспүрүм кыздарга карата жыныстык зомбулук көрсөткөн окуялар тынымсыз катталып, жазадан жеңил кутулуп кеткен учурлар көбөйгөн. Мындан улам өспүрүмдөрдү зордуктап, мыкаачылык менен өлтүрүү фактылары системалуу мүнөзгө айланып баратканын айткан эл өкүлдөрү мындай кылмышка баргандарга катаал жаза колдонуу боюнча мыйзам иштеп чыккан. Жогорку кеңештин 61 депутаты өлүм жазасын киргизүүнү сунуштап, мыйзамды коомдук талкууга койду. Жашы жете элек кыздарга сексуалдык ыдык көрсөткөн педофилдердин кылмыш жоопкерчилиги буга чейин дагы оорлоп жаза күчөтүлгөн болчу. Педофилдердин ыплас аракети оор кылмыштардын катарына кошулуп, аюусуз мыйзам менен жазадан кутулуу амалына толук чекит коюлган. Деген менен зомбулук көргөндөр боюнча иш алып барган Ак Жүрөк кризистик борборунун жетекчиси адилетсиз сот системасы менен өлүм жазасын киргизүү кооптуу экенин айтат. Бир ок деген сөз бар да. Себеби дегенде мындай да. Эгерде ошол действительно жасалган адам ошол нерсени колу менен жасаганды мойну менен тартыш керек, сөзсүз түрдө. Бирок бизде ошондой мыйзам туура, так, өзүнүн угундай учурунда иштей алабы деген суроо кетет да. Кылмышты кылбаган адамдар жоопкерчиликке тартып калышы дагы мүмкүн деген нерсе кетет да. Бул өтө чоң кооптуу маселе. Мындай болуп калбайт деп эч ким кепилдик кыла албайт. Бирок мен негизи ушул системада иштеген адам катары мен бул жогорку жазага абдан макулмун. Өзү негизи ошондой болуш керек. Ислам дининде дагы өспүрүмдөргө кол салуу кечирилгис күнөө дешет имамдар. Шариатта ар бир кылмыштын зыянына карап жаза чегилгени менен зордуктоого өлүм жазасын колдонуу даана көрсөтүлгөн. Коомдук талкуудагы өлүм жазасы кылмышкерлердин тизгинин тартуудагы эң акыркы чара дешет дин өкүлдөрү. Биз ушул бүгүнкү күнү көтөрүлүп аткан өлүм жазасы мен туура деп эсептейм. Бул жеке менин пикирим. Анткени бүгүн биз мына ушул жамандыкты ушундай оор, катаал жаза менен коркутуп, мына ошону менен гана тыйбасак, бүгүн ушундай бир опусталдуу оор заманда биздин айтып койгон сөзүбүз же бир жыл 2 жыл камап коюу менен бул чечиле турган маселе эмес. Шариятыбызда бул ар бир кылган кылмыштын жазасы бар. Мисалы айта турган болсо, колун уурулук кылган адамдын колун кесүү. Мисалы да, бир адамдын өлтүргөн болсо, аныга дагы бир инсандын өлүм жазасына тартуу бул бар маселе. Бирок бүгүнкү күндө биздин мыйзамыбызда бул каралган эмес. Биз светтик мамлекетте жашайбыз. Ошондой эле Өлкө башчысы Садыр Жапар педофилдерге жазаны күчөтүү мыйзамына сентябрь айында кол койгон. Анда кылмышты мөөнөтү эскербейт жана психологиялык жактан оорулуу экени аныкталса да, катаал жазага тартылышы каралган. Педофилдерге аюусуз жаза көрсөтүлүп, мунапыс берилбейт. Кылмышкер 15 жылдан өмүр бою темир тор артында кармалышы бар. Өлкөдө өткөн жылы балдарга карата 3034 кылмыш катталган. Анын 500гө жакыны сексуалдык зомбулук болгон. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.